23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү. Учурда бул майрам жерлерде белгиленүүдө. Ал эми чек ара кызматкерлери болсо күндөгүдөй тартипте өз жумуштарын улантып жатышат. Катардагы жоокер Кубанычбек Асылбеков 2021 жылдын сентябрь айынан бери Беговат чек ара заставасында кызмат өтөөдө. Азыр Беговат чек ара заставасында кызмат өтөп жатам. Кызмат өтөгөн өз калоом менен келгем, кичинекейимден бери кызыгам. Кызмат өтөйм деп келгем. Азыр 23 февралга карата спорттук иш-чаралар уюштурулуп, майрамдар болуп, майрам көңүлдөгү өтүп атат. Ошол менен эле ата мекенди коргоп. Майрамга отурлай Беговат чек ара заставасында жоокерлер үчүн майрамдык иш-чара уюштурулуп, дастаркон жайылган. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад областынын Беговат чек ара заставасында кызмат өтөп жатам. Биздин кийинки өсүп келаткан муундарга калоорум мекен алдында атуулдук милдетин так жана туура аткаруу. Жана 23 февраль жалпы мекен коргоочуларды майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Буга улай эле жоокерлер үчүн спорттук иш-чараларда уюштурулган. 23 февраль ата мекен коргоочулар күнүнө карата жоокерлерге майрамдык түшкү тамак уюштурулду. Андан сырткары өзү курам арасында спорттук иш-чаралар уюштурулган, волейбол, кичи футбол иш-чаралары. Ошол менен бирге өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн чек арадагы өз убагында кайтарылууда. Мамлекет чек араны кайтаруу бул биздин милдетибиз жана парзыбыз деп билем. 714-709 байланышка. Баян сапаты. 2003 жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өсүп келе жаткан моунду мекенчилдикке тарбиялоо максатында 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп жарыялаган. Кыргыз мамлекетинен сырткары бул күн Орусия, Украина, Беларусь жана Тажикстанда белгиленет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.